Assalamualaikum достор, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүндөн баштап сиздер үчүн YouTube каналымда Тынчтык ЖМ баракчасы ачылды. Андыктан менин YouTube каналыма подписка алып, лайк басып, комментарий жазып, кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга сунуштайм достор. Анда эмесе кеттик. Өзүнчө эле Тимир Фазиев дейт. Өзүнчө эле Тимир Фазиев. Так, салам. Кандай? Жакшы, рахмат. Кандай иштеп туруп анан кандай дегенге жакшы түшүнбөй калдым да. Каяктан кошулуп атасың? Роже экөөбүз тең элебиз го деп ойлоп койдум да. Жашың канчада анда? 25-те. Анда тең эле экенбиз анда. Классташ Сило анда. Не жаңылык? Жаңылык. Карантин? Карантинде каякта жашасың? Түмөндө. Түмөндө. Жалпы Түмөндөгү кыргыздар аманбы? Ал жакта жумушта иштеп атканыңа канча убакыт болду жалпы? Мен Түмөндө жүргөнүмбү? Түмөндө жүргөнүңө. 15 жыл болот. 15 жыл болду Түмөндө жүргөнүңө. Сен ошондо кандай 10 жашыңда кеттиң беле Түмөнгө? Окуп жүргөн. Понятно. Да сен орус эле болуп калган турбайсың да? Орус мектепте окудуң? Жакшы. Түмөндө эмне жумуш кыласың? Түмөндө мен хлеб комбинатта. Веб комбинаттабы? Же хлеб комбинаттабы? Хлеб комбинат. Хлеб комбинат. Жакшы. Пекарня экен да? Айnen. Жакшы. Ал жакта иштеп атканыңа канча жыл болду ошондо? 10 жыл болду. 5 жыл болду. Жок. 5 жыл. Жакшы. Иштер жакшыбы жалпы? Кыргызстан кайсы жерден болосуң өзүң? Кыргыз Оштон. Оштон, жакшы. Айnen. Жаш 25ке барып калыптыр, буюрса убакыт билинбей эле өтүп кеттиби? Кечеги эле 18 жаштагы суп-сулуу болгон назик кыз бүгүн эле 25 жашта деп ойлонуп отурасың. Жок, мен өзүм оюм 18 эле. Өзүңүн оюң 18 эле, жүрөк жаш турбайбы анда? Конечно. Жакшы анда. Жакшы. Дальше эмне кылайын деп атасың? Не максаттарды куруп атасың азыр? Алдыга койгон. Уже азыр максатыбыз 25ке чыктык го, эрге тийишибиз керек. Только эрге тийиш керек десең. Только эрге тийиш керек. Жакшы. Анда негизи эме эрге тийиш оңой эле негизичи. Просто көбү жолун таппай атат. Оңой эле. Ошо же мен бирөөнү таппай жүрөм, же ал мени таппай жүрөт да. Ошо сен деле эмең бир жерде жүргөндүр байкуш кыйналып. Ошо келбейт экен деп атпаймынбы, байкушумду кыйнай бербей өзүм эле карап жатайын калдым. Жакшы. Жок. Силер каяктансыңар? Мен деле Оштон болом, экөөбүз жердеш экенбиз. Үйлөнбөдүңбү сен? Бизде деле сагыш болуп атат да, бизге да эч ким тийбей атпайбы? Анда чото экөөбүздүн бактыбыз бир окшойт. Просто мен мындай кылып кыздарга эме кылып атам да, мисалы, сага турмушка чыгам десе эле мен айтам да, мисалы, мен өзүм эмеде айылда уй багып иштейм да, мисалы, айылдачы. Анан көп кыздар баягы уй карап, бок тазалап, уй сагынга чыдабайт экен да. Ошон үчүн бир аз эле сүйлөшүп баштаганда ушундай уй карайм, ушундай турмушка чыксам ушул жака барабыз десем эле, уже кыздар жок болуп кетип атат да, өзүнөн өзү элечи. Ой, мен жок болбойм, мага круто, мен малдарды кайтарып тоого чыгып, жана каймак куруттарды кылып, жашоонун мазасын татып жашагым келет десең. Базар жок. Негизи туура жакшы, ой максат жакшы негизи. Ошол ушундай кыздар ушундай болуш керек да, негизи тилек. Анан кээптилер сразу эле даяр нерсеге барып, жакшы жыргап жашайм, күндө бул жака барам, тил жака барам деген ой. Чын жакшы көрсө ал мал карайбы, көчө шыпырабы, анысына карабайт да. Конечно.
Так, жашоо ушундай экен. Бир кем дейин экен да, эмне кыл дейсиң эми? Айтпа, ошо сен бактыңа мени жазганда. Ол жерде кыздарың жок. Жакшы. Ушул балга чейин сени таппай, көрбөй жүрүптүрмүн да. Ошону айтсаң, ошо неме да, не деп коет эле, тагдыр деп коет эле. Бир кем дейин да кайтып эле, закон подлости. Ооба да. Жакшы. Сен каякта жүрдүң мени издебей? Мен ошо мал карап эле жүрөм да, мал карап эч жака чыкпасам, каяктан сени көрөм? Адресиңди айтып койчу, өзүм эле барайынчы. То сен келбей да окшойсуң, издебей да окшойсуң. Чета же мен өзүм издеп атканда майкымды таап албай атамбы. Менин адресим Памирда. Памирда? Памир тоолорунда жайгашкан Памир Алай экинчи жайлоодомун мен азыр. Ого, круто го, ана подружкаларым баарын алып кеттим. Ал жака барышың өтө кыйын да, бирокчу. Неге? Себеп дегенде, ал жака деген Пилус Бишкектен 12 саат Ошко чейин жүрөсүң, жол жүрөсүң. Андан ар жагына 5 саат жол жүрөсүң, ар жагына барып туруп, ал жагынан башына бара албай жүрөчү. Ал жактан түшүшүң керек дагы. Ал жактан түшүшүң керек да, еще 3 күн түнү күнү жол жүрүшүң керек да, менчи ат эшектер менен. Өлүп кетсиң, бир ай болсо да жол жүрүп барам го мен. Болду, эгер Памирге келсеңчи, бул жактан жукпай сразу жерге тийип кетесиң. Себеп дегенде, кыз дегенде көзүнөн жаш аккан балдар өтө көп. Мен да ошолордун арасындамын да. Бай, анда сен ошондо айтып атасың, мен абар памирликтерге берип коем деп. Андай кетпей. Жок, мен да ошолордун арасындамын деп атпаймынбы? Эми алардын арасында болбойсуң да. Таптык кой көз бири-бирибизди. Главный болду, анда Памирге келе бер анда. Памирге келе бер дейт да. Сен кел да калып кет да Памирге. Мен Түмөңдү, мисалы, бизде азыр документ да жок да, мисалчы. Кыргызстанга Жок, сен Түмөн дебе, сен Кыргызстанга келип эле алып кет. Кыргызстанга өзүм барып турам. Болду анда келе бер анда, алып кетем анда. Экөөбүз барып, бактылуу 10 та бала төрөп жашайбыз да, жүзүндө. Жашоонун рахатын кылабыз. Болду анда, жашоонун рахатын билсең, анда калган оңой эле экен анда. Эртең менен турасың, экөөбүз нары бери малдарды саап, адыргайды беребиз да отурабыз. Болду, все хорошо. Бизде эми төлкө мал менен да эми кой карайбыз, котос карайбыз. Жакшы да, малдарыбызды ачка калбай, сразу барып сатып беребиз. Жеп жата беребиз. Ооба. Ол жагда проблема жок. Сен главный уйларды эле саап, немелер кылып турсаң, калган ол. Уйлар саап кылып турсаң дейсиң да, кичине кызды алдаш үчүн экөөбүз уйлар саап кылабыз деп айтсаң, көптүктүр да. Ошолдо мен немем характерим ушундай, балким ошентип айткан үчүн эле көп кыздар качып кетип атабы. Майли, буну сүйлөдүң деп коеюн, Кыргызстанга барып, ошо өзүмдүн теңимди көп таба албай келдим да. Себеп дегенде, Кыргызстанга барса көп кыздар баягы шаарда жашагысы келет экен, андай суук жерге чыдабайт экен. Мисалчы, бизде 9 ай кыш болот, мисалы, 3 ай жай болот да. Андай жерге көбү чыдабайт экен. Ой, бизде болсо могу жерде 3 күн жаз келет, калганы бардыгы кыш. Анда сен биздин немеге көнүп калсың, анда биздин климаткачы. Значит, чыдайсың анда сен. Жакшы, карындашым. Карындашым, классташым дечи, кача адам уялып. Классташым, ёма, кечип койгула. Болду, классташым кечип койгон. Мен адашып сүйлөп алып турдум. Жакшы. Ошол анан эртең келип туруп, мага турмушка чыккандан кийин, бир 2 күн төрөгөндөн кийин мени алдыңа салып айдап албайсыңбы? Жок, 2 та эмес, 10 та төрөсөм дагы алдыма салбайм. Тök артта жүрөсүң. Болду. Жакшы. Жүргүң келбейби артта? Жок, негизи эми бирок эркектер алдыда жүргөндү каалайт да өздөрүчү. Алдыда жүргөндү каалайбы? Эркек алдыда жүрүш керек. Өлөм кетсиң, анда терме шак алдыма салып коем сени.
Ошондо почти бардык эле эркектер баары айдалып калат экен да акыры барычы. Конечно. Бас алма түштү, Буйруса хит болосуңар дейт го. Каякта хиттин ары турсуң, могу блогер болот, мен блогерка болом. Мал сабап атабыз, айдап атабыз деп тартабыз да жүзүнө видеого. Памилде эмелер менен видеолорду мына Кыргызстанда эч ким тарта албаган видеолорду тартып чыгарып турабызбы ошондо экөөбүз? Конечно, мына Памирге келип сразу 10 тан туудум, кыздар кегиле, тигиле деп мен насаат айтам да аларга. Күйөөгө тие албай аткандар Памилге карай ура бергиле, келсеңер сразу жукпай чыгып кетесиңер деп, Ооба. Болду. Ойлонбой келе бергиле деп. Капкара бет кыпкызыл. Семиз балдар туабыз дейм. Болду анда. Анда базар жок, анда болот анда. Ошол бизде багы климат Болду эми. Климат Болду го эми экөөбүз. биздечи просто көп балдар арык төрөлөт, жокчу. Бул жагы кандай карайсың? Кетпей арык кылып тууп коебуз да анда. Болду, жардың анда болду, базар жок. Ал мен ыраазымын, короче. Ыраазысыңбы? Ыраазымын. Качан тойду белгилейли, барайын. Ба сөздөрүңө ыраазымын мен. Бизде бирок калың өтө кыймат. Мен өзүм баа бирөөнүн колунда котос карап иштегеним үчүн калың беришим бир аз кыйыныраак да. Ал жагына кандай карайсың калың маселесине? Экөөбүз калың палыңды эмне кылабыз сенде? Нике окутабыз да жашай беребиз. Болду анда. Болду. Анда базар жок. Лишний расходду эмне кылабыз? Ошол да мынакей баш иштеген адам сразу ушуну айтат да, мисалы. Ал жагына мен таң койдум ал жагына. Жакшы. Экөөбүз уже тилектерди айтып атат. Бактылуу болгула дейт. Рахмат деп койчу сен дагы. Рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Терең ыраазычылык. Мен чото бүгүн багымачылар. Мен жубайым деп мени тааныштырып кетпейсиңби? Ошол мына бул кыз, жок, брекетин чыкпалыбы? Мына салкан эртеңки. Ошол бул кыз буйрса келечектеги жубайым болом деп өз ыраазычылыгын берип атат. Памилге келип, памирлик кыргыздар менен менин боордошторум, мекендештерим менен чогуу жашап, бул жакта Памилди көтөрөбүз деп атабыз, короче. Памилди шаар кылабыз деп атабыз. Конечно, Памир шаары дегенде элдердин оозу ачыла турган болот. Бизде адамдар аз баягы көбү төрөттөн каза болот да биздечи. Кыздарчы анан ошол негизи адам көбөйбөй атат. Негизи келип сен 10ду төрөй турган болсоң, сенин аркаңдан дагы 1-2-3 кыз келипчи, анда сразу эле көбөйөт экенбиз анда буйрса. Кыйраттың сен мен нормально баксам, күчтүү төрө берем. Болду анда ал жагынан эме жок, проблема. Күндө эт үзүлбөйт биздечи, эт үзүлбөйт. Ал жак анда не переживай вообще сен. Өлбөйм мен. Сен өлтүрбөйүн өзүм өлөм го. Болду. Негизи ошол аял кишиге караганда эркек киши батыраак өлгөн жакшы, себеп дегенде аял киши алдын өлүп калса эркек киши кар болуп калат экен да, аябайчы. Конечно. Туура айтасың негизи. Мени биринчи өлтүрүп анан өлгөнүң жакшы негизи. Ошо да сен өлтүрүп мен өлгөндөн кийин дагы башка памирлик кыргызга турмушка чыгып кетпи анан. Жок, сен жүрөккө сактап кой, бааны ойлоп көрөм я. Болду. Подкаст деп алба, жок. Тийбейм эч кимге. Борду эзеткен болду. Жакшы. Жакшы, тамашакай кыз экенсиң. Негизи жашоон шаңдуу кылып жашаган жакшы да. Эт жеп семирип кетпей, Мирана дейт го. Раса семиргим келатат мен. Жакшы. Семиргенге эмне жетсиң, Аргык болду. Конечно. Жакшы. Пландар өтө сонун болду негизи. Буну алсаң эртелей кете берет окшойсуң дейт. Койчу. Жок. Бул мени алгандан кийин эрте кетпейт, бир 10 та баланы туудурбаган кетет. Бале бар эрте кетет. 10 аз эмеспи?
Эми 10 илгерки турсам энелерибиз 8 17-ни 18-и төрөгөн экен да, мисалы илгерки энелерибизчи. 18 төрөгөн экен. Жок, 17, 18-и төрөгөн экен да илгерки энелерибизчи, мисалы Рекспи деп атам да. Эми ал байланыштуу да. Ал жагы сага байланыштуу. Ооба. Баалар жок, туура. Ал жагында анда күнөө менде экен анда. Конечно. Жакшы. Братан, 10 күчүңүз жетпейт дейт. 10 күчүң. Жакшы. 10го күчү жетпейт деп жеткиребиз да эптеп. Болбосо болдуруп. Бол, жеткиребиз. Ал жагы эми ал жагы сага да байланыштуу болот да. Жакшы багып турсаң, Конечно, сен күнү түнү 3 мал тамак берем го. Анда 20-ны ура алгыч. 20 да аз болуп калат. Кой, кичине көрөк кылайлы да. Бирок 20 эле гарантия бере алам да мен 20га чейинчи, андан ар жагына билбейм. Ал жагына точно айта албаймын. Эми Кудайым буйруп эгиздерди берип таштаган болсок, Может, онда эгиздерди жетип калат экен да балдарыбыз. Туура, ал жагы бар бирок. Жакшы, анда өтө таанышканыма кубанычтамын. Болду, эми кет барбы? Болду, кет. Жакшы, тамашакөй жакшы кыз экенсиң. Кубанычтамын таанышканыма. Мен зарядчица эмес, Марина. 25ке чыкканда ушинтип бетке сүйлөп калдыбы дейт. Братан, 4төн кийин жыгыл дейт. 4төн кийин калбасын. Рахмат. Чото сен эмелериңди чача баштадың о жерде, братишкаларың? Не деп чача баштады? Булар 4кө жетпей эле каласыз го, братан деп. Өздөрү слабый да, ошого мен ошондой эле ойлоп атса керек негизи. Айтып кой, мен күчтүүмүн да. Ал жагы өздөрүндө ойлоп атат да, братишкалар кыжабат болбогула, мен да так нормальный бардыгы. Нормальный болсоң болду да. Уят болуп калбайлы, кийин 10ду төрөгөндөн кийин кайра экөөбүз эфирге чыгабыз да, мына 10ду төрөдүк деп. Не кылды? Отчет тапшырып? Эфирге чыгып отчет беребиз, как положено ал жагына. Короче, 20дан ашып берсең болду да, тура? Конечно. Болду анда. Мына жерде бирөө жазып, бул кыз чучукту барып сүйрүп алчыдай го дейт. Чучугуң өзү эмне? Ошо мен да түшүнбөй атам чучукту. Мен чучукту үйрөнүш керек окшойт. Чучук көп айтпан да. 40 жетет дейт. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Таанышканыма кубанычтамын анда. Дагы сүйлөшүп турабыз, эфирлерге кошулуп тур, анан Памирге келе турган болсоң, алё деп койсоң, мен өзүм ат эшек менен өтүп барып, Кыргызстан границасына алып кетем сени. Тооба кылдым. Мен сага шанс берип атам го, сен нар жагын өзүң кыл да эми. Жок, ал жагын мен айттым го, биз Кыргызстан кайсы жерине алып кетишим керек Памирден келип. Жок, жазып деп атпайсыңбы? Сен жаз мага, чоң кыз, Кыргызстанга келе бер, мен азыр эшек минип барам. Сен келгиче мен да барып калам деп. Бул жагы уже бушту да, только менин гана аракетим калды. Калган даяр. Конечно. Мен сага шанс бердим го. Болду, анда кубанычтамын, анда жарабыз бардын. Өз негизи бир аз эркектер бар, жарабыз деп туруп жарылып кетчү дей. Андайлардан эмесиңби? Жок, андайлардан эмесмин, сөзүмө турган эле алдардан негизи. Кыжаат болбойт. Ошондой эле болсуң да. Нык сүйлөгөн алдарданбыз. Кийинки эфириңде уят кылбайын. Болду анда. Кийин дагы эмне болот? Экөөбүздүн ортобузда эмне болду? Качан келет? Качан Памирде бар тоюбузду Инстаграмга эме кылабыз да, жүктөйбүз Инстаграмгачы. Конечно. Ошол, достор, мен эфирим бүтүшүнө 1 мүнөт 54 секунд калды, достор. Эфирим бүтүшүнө.
Неге анча тез? Азыр экөөбүз сүйлөшүп отургандан бери уже 1 саат болуп калды да ошон үчүн. Койчу, мен үчүн али 2 секунд болду элек. Убакыт батыл өтүп кеткендей болду. Да. Убакытты өткөрбө да сен. Убакыт эми эле жок да эми өтүп атат. Ошол убакытты өткөрбөй анда эртерээк сөз менен эмес, иш менен эметели, далилдели анда. Конечно. Ошол. Мен Памелдан барам Кыргызстанга. Алло дейм. Сен келесиң, андан ары эшекке ушкаштырган бойдон Памелге алып кетем. Кызылат болбу. Конечно. Керисинче Я тебя жду. подружкаларыңдан болсо айт. Бул жакта кыз дегенде көзүнөн жаш аккан немелер өтө көп. Бул жакта подружкаларым толо. Алар да алып албайбы? Алып ал, эгер эме болсо, чын желающийлер болсо алып алсаң болот. Ошол менин эфирим бүтүшүнө 48 секунд калды достор. Антан эфиримден алыстаңыздар. 48 секундтан кийин менин эфирим бүтөт. Ошол. Сүйлөмөн, главный жашоодо не кылышыбыз керек? Бир главный өзүңүн оюңду айтчы. Главный экөөбүз бактылуу жашашыбыз керек. Малдарды карап. Болду, анда ал жагы проблема жок анда. Малдарды көбөйтүшүбүз керек, балдарды көбөйтүшүбүз керек. Болду. Айтканың келсин. Балаң көп болсо кандай бакыт турабы? Конечно. Ошол достор, менин эфирим бүтүшүнө 7 секунд калды. Эгерде спонсор болом дегендер, менин сторисимди